Садыр Жапаровду кыргыз саясатындагы эң күрөшчүл адамдардын бири катары сыпатташат. Жапаровдун узак жылдарга созулган күрөшү аны мамлекет башына алып келип, 10 январда биринчи президенттик мөөнөтүнүн 5 жылы соңуна чыгат. Садыр Жапаров президент катары соңку 5 жылдын ичинде ары татаал түйшүктүү жолду басып өттү. Өзгөчө мамлекет башына келген алгачкы жылдар оор болуп, кум-төр, чек ара, коррупция жана криминал маселесине байланыштуу чечимдер кабыл алынды. Президент катары Садыр Жапаров эмнеге жетишти жана Кыргызстандын келечегин кандай көрөт? Жапаров бийлигинин эң негизги долбоору кайсылар? Президент тууралуу бул тасманын акыркы бөлүгүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу Кыргызстандын эгемен тарыхында мамлекет башына келген ар бир президенттин кыялы болгон. Анткени бул темир жол Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан чыгарат деген терең ишеним бар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда сөз болуп, кийин Курманбек Бакиевдин бийлигиде ишке ашырууга аракет кылган. Андан соң Алмазбек Атамбаев да бул долбоорду баштай алган жок. Мөөнөтүнүн мурда кызматын тапшырууга мажбур болгон Сооронбай Жээнбековдун өкүтү да Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болду. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору эле. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун башталбай жатышынын бир нече себеби бар эле. Ушу темир жол Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу мындан 30 жыл мурун баягы талкууланып келатат да. Мен ондо женекөй Катардагы дипломат болчумун. Ушуну биринчи жолу 1998 жылы баштаганбыз. Андан бери канча бийлик алмашты. Келген бийликтин баары биринчиден ушуну приоритет катары көрүшкөн. Кытайлар менен сүйлөшүү жүргүзүшкөн, бирок баягы негизги ишке келердин убагында дайыма биз тараптан мындай чечимдер кабыл алынбай калчу да. Анткени биринчиден бизде бийлик дайым алмашып турду да. Экинчиден болсо бул эми чоң проект 351 километр. Бул башында бул 4 миллиард болсо, азыр 6,5 миллиарддын тегерегиндеги чоң проект болуп атат. Эми ал бул финансын дагы бирөө чыгарыш керек да. Анын жолунда сүйлөшүш керек. Проекттин өтүшүнө дагы көптөгөн мындай кээ бир мамлекеттер каршылык көрсөтүшкөн. Садыр Жапаров 2021 жылы январь айында президент болуп шайланып, 24 февралда мамлекет башчы катары алгачкы сапарын Москвага жасады. 11 мартта болсо 2 күндүк мамлекеттик сапары менен Өзбекстанга барган. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы эле. Президент Жапаров жана президент Мирзиёев бирдей жана системдүү ойлонот. Башкача айтканда алар бир гана өз өлкөлөрүнүн эмес, жалпы региондун өнүгүүсүнө негиз боло турган эң татаал маселени чечүүдөн башташты. Көп убакыттан бери Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча маселе чечилбей турган. Дал ушул Кыргызстан аркылуу өткөн темир жолдун курулушу жалгыз Кыргызстандагы эмес, Борбор Азиядагы оюндун эрежесин өзгөртөт. Керек болсо, чыгыш менен батышты байланыштырган чынжырчада Кыргызстан маанилүү ролду ойнойт деп айтсак болот. Менин оюмча, бул жагдайда президент Жапаровдун Кыргызстанды жалпы бир хапка айлантуу планы бар. Кыргызстан
скажем, наподобие хаба такого. Анда бир гана соода, экономикалык эмес, маданий байланыштар да болот. Культурные тоже и своего рода наши. Биздин регион ушундай кызматташуунун жыйынтыгында В целом, я думаю, инвесторлорду, туристтерди кызыктырган практически регион болот. превратиться в регион, который будет очень сильно привлекать и инвесторов, и туристов. 2022 жылы февралда Садыр Жапаров Кытайга алгачкы сапары менен барып, Си Цзиньпин менен жолукту. Күтүлгөндөй эле эки лидердин сүйлөшүүсүндөгү негизги темалардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу болду. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ошол учурда президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүн башкарып турган. Садыр Мырзаев өзү келгенден бери да көп ойлонду, карады, анан бирок баягы бул проекттин бизге эң керектигин Садыр Мырзаев түшүндү да. Анан өкмөттү чогултуп, министрлерди чогултуп айтты, бул бизде негизги проект, бул бизде иштешибиз керек. Мунун жолун табышыбыз керек да. Анан ошондо Кытайга 22 жылы, 23 жылы катар барып сүйлөшкөндө Садыр Мырзаев ушу Кытайдын жетекчилерин баягы ынандыра алды да. Бул бизге керек, бул Борбордук Азияга керек. Бул жолдун келечеги абдан чоң. Биринчиден кыска жол, экинчиден болсо бул аркылуу Европа, Перс булуңуна чыкканга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин баягы кытайлар менен шашпай отуруп алып, түшүндүрүп айтып, баягы аларды ынандыра алды да. Долбоорго түз тиешеси бар мамлекеттер менен орток пикир табылгандан кийин дагы бир маселе калган. Бул жолду курууда дүйнөдөгү чоң оюнчулардын бири Орусия менен эсептешпей коюу мүмкүн эмес эле. 2022 жылы май айында президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо жөнүндө Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, бул долбоор Кыргызстанга аба менен суудай керектигин түшүндүрө алганын билдирген. 30 жылдан бери эле союз чачыргандан кийин Кыргызстан эгемендик алгандан баштап эле бул жолдун салабыз деген маселе көтөрүлүп келген экен. Бирок бул жолду салдырбаганга кызыктар тарап салдырбай келишкен да. 20 жылдан кийин мен келип эле эми мунун баарын майдалап айтып отурбайын. Мен салам бул жолду. Кыргызстандын өзүнүн күчүн жумшасак дагы салабыз. 20 жылда бүтсөк дагы салабыз деп атып, анан баштадык бул жолду. Акыр аягы баягы мындай, кандай десем, каршы чыккан тараптарды мен ынандыра алдым. Эми мен майда чүйдөсүнө токтолбойун, ынандырдым. Бизге бул жол керек. Биз азыр жылы 16 декабрда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун каржысы да чечилгени расмий кабарланды. Долбоордун жалпы наркы 4,7 миллиард доллар деп бааланып, Кытай 2,3 миллиард доллардын тегерегиндеги каражатты Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан биргелешип түзгөн компанияга 35 жылга насыя катары берип жатканын белгилейт. Калган 2,3 миллиард долларды 3 мамлекет чогуу чыгармай болду. бул жол Кыргызстан үчүн
көз карандуулуктан толук 100% чыга турган жол. Анткени Кытай бул өзүнчө бир экономикалык океан деп койсок болот да. А бул темир жол Кытай аркылуу да океанга чыксак болот. Өзбекстан, Түркмөнстан аркылуу дагы океанга чыксак болот. Каспий деңизине да чыгабыз, Иранга чейин, океанга чейин чыксак болот да. Бул жол Кудай буйрса бир 4-5 жылда бүтүп кала турган жол. Азыр иштери, куруу иштери кызуу жүрүп атат. Кудай буйрса 4-5 жылдан кийин ачылышы болсо, Кыргызстан мына ошондо толук көз карандысыз мамлекетке ээ болдук деп айтсаңар болот ошондо. Анткени биз Кытай менен Европанын ортосунда, деңизге эле чыкпастан Кытай менен Европанын ортосунда эң кыска жол биздики болот. 1000 километрге кыскарат и 10 күн товарлар эрте жетип турат. Анан бизден ары бери өткөн товардан жөн эле транзит үчүн эле алган акчабыз бир 300-500 миллион долларга чейин жетет. Бул кумтөрдөн түшкөн акча сыяктуу болот да, кумтөрдөн пайда түшкөн. Мен ошол өзүм Кудайдан тиленер элем. Ушул саясий стабилдүүлүктү сактап, 30-жылга чейин жыл сайын ушул 11-12% өссөк, анда 30-жылдан кийин биз дүйнөлүк күрдөөлдү кан тамырга, көбө кан тамыр деген бул логистикада эң чоң 100 жылдап чечилбеген маселе чечилип салынып баштады. Бул бизди баягы океандын жээгиндеги өлкөлөргө теңей турган долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. 30-31 жылдары башталса, бүтүп калса, анда бизде өсүү темпи 2 эсе көбөйөт. Мо Бишкек Ош жолунун эле ремонту бүтүп иштеп жатканы биздин экономикага 3% өсүү берет. Бул дүйнөлүк банктын эсеби. А темир жол курулса, эл аралык. Ал эл аралык бутакка барып кошулат да, күрөө тамырга кошулат да. Ошондо Кыргызстан баягы дүйнөлүк гүр шараккан товар агымына кошулат. Ал бизге жок дегенде 5-7% экономика өсүү берет. Өзүбүздө 10% болсо, анда Кыргызстан ушул 30-жылдары алдыңкы темп менен өскөн өлкөлөрдүн катарына кирет деп мен ишенем. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк керек. Ошентип, Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан бери пландалып, ондогон жылдар бою ишке ашпай келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу азыркы тапта кызуу жүрүүдө. Темир жол ишке кирсе, Кыргызстан чыгыш менен батышты байланыштырган ири долбоордун кылым курулушунун бир бөлүгүнө айланат. Садыр Жапаровдун бийлиги дагы бир ири долбоорду ишке ашырууга бел байлады. Бул Нарын дарыясынын Токтогул суу сактагычына чейин бууп, кубаттуулугу 1860 мегаваттка жеткен, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрө турган Камбар-Ата бир кеси. Бул долбоор ондогон жылдардан бери дымактуу план катары айтылып, бирок иш илгерилеген эмес. Негизги себеби катары каржы маселеси жана Нарын дарыясын сугатка колдонгон кошуна мамлекеттердин КЭСтин курулушуна каршы экени айтылып келген. Акыры Кыргыз бийлиги 2022-жылы Борбор Азиядагы эң ири делген КЭСтин курулушуна расмий старт берди. Бирок ал учурда долбоордун каржы булагы толук чечиле элек болчу. 2023-жылы Камбар-Ата бир КЭСин Борбор Азиядагы 3 өлкө Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алат. Ага ылайык 3 мамлекет биргелешкен ишкана түзөт жана КЭСти чогуу башкарат. Жакын арада Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан өкмөттөр аралык келишимге кол коюусу күтүлүп жатат. Азыркы тапта Кыргызстан Камбар-Ата бир КЭСине жол, көпүрө куруп, электр кубатын жеткирип, курулуш шаарчасында салууда. Бул долбоордун башталып калышы дагы мурда билесиңер, мурда эле башталбады эле. Бул Камбар-Ата бирди курушубуз керек. Ошондо биз энергетикалык кризистен чыгабыз деп Акаевдин убагынан бери келет баягы. Анан ошол мезгилде эсиңердеби, же Акаевдин убагында экен, же Бакиевдин убагында экен, мен азыр эсимде жок кайсы жылдары, Каримов тирүү кезинде анда. Эгер Камбар-Ата бирди куруп баштасаңар, мен согуш жарыялайм дебеди беле, эсиңиздеби? Ошондой деген да. Анткени булар ойлогон Камбар-Атаны куруп алса, бизге суу бербей, анан ошону менен рычаг кылып пайдаланат деген бир ой болгон да. Чолок кыска ой болгон.
мен келгенден кийин Шавкат Миромоновичти баягы ынандырып, баягы туура жеткирип айтып, анан кийин андан Ариповду жиберип, баягы премьер-министрин, анда Акылбек премьер-министр эле, жиберип, анан вертолет берип учуруп көрүп, мына көргүлө. Бул деген Камбарата Токтогулдан өйдө турат. Токтогул ылдый турат. Кыштын күнү биз салып алсак муну, кыштын күнү буякты жаап коюп суу топтоп беребиз силерге жайдын күнкүгө. Муну ачып колдонобуз дагы буякка суу топтойбуз, анан жайдын күнү каалаган сууңарды алып турасыңар буяктан. Көрдүңөрбү деп туруп анан бүтпай облет кылып карап учуп вертолет менен көргөндөн кийин ынанып, бул уже наоборот бизге пайда турбайбы суусу деп. Электр энергиясы силерге пайда турбайбы деп анан ынандыргандан кийин анан Казакстанды кошуп туруп анан үчөөбүз биргелешип анан келишим түзүп бул Камбарата бирди баштадык. Бүгүнкү күндө $1,5 миллиард почти келип калды десек болот. Ушул келе жаткан жылы башталат, баягы платинасы башталат. Дүйнөлүк банк абдан жакшы условия менен берди. $1,5 миллиардты 3 өлкөгө, 500-ün Өзбекстанга, 500-ün бизге, 500-ün Казакстанга. Бирок Камбарата бирди салуу үчүн. 50 жылга деп берди. 0%. Анан 10 жыл баягыда льготный период деп коет го орусча айтканда. Тыныгуу 10 жыл тыныгуусу менен эчтеке төлөбөз, 10 жылдан кийин төлөп баштайбыз. Бул кез 10 жылда бүтөт. 10 жылда бүтүп ишке киргенден кийин өзү эле төлөп отуруп бүтүп коет. 50 жылда эмес, 15 жылда эле төлөп бүтүп коет. Баягы 50 жылдыкты 15 жылда эле өзүн өзү актайт бул. Камбарата биргесинен Кыргызстан электр кубатын алса, топтолгон сууну Өзбекстан менен Казакстан сугатка колдонот. Мындан тышкары Камбарата биргесине чогулган 5,4 миллиард кубтан ашуун суу Токтогул кесине куюп, аны кайра колдонууга да мүмкүнчүлүк ачылат. Ошентип, Кыргызстан демилгелеген ири долбоор кошуна жайгашкан 3 мамлекеттин орток курулушуна айлана турган болду. Негизи эле Борбор Азия мамлекеттери үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Камбарата биргеси да аябай маанилүү долбоор. Бирок ортодогу чечилбеген чегаралар, ар кандай пикир келишпестиктер, чыр чатактардан улам бул мамлекеттер бир долбоордо башын бириктире алган эмес. Соңку жылдары гана Борбор Азия өлкөлөрүндө саясий кырдаал өзгөрүп, лидерлер ортодогу маселелерин толук чечкендей болду. Казбек Майгелдинов Борбор Азияны изилдеген казакстандык саясатталдоочу. Биз аны менен Астанадан жолуктук. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салынайын деп атыр. Ал оған дейін неге салынбады? Өйткені оған дейін шекаралық мәселе шешілмегеннен кейін бұл мемлекеттерді байланыстыруға тежеуіш болды. Үлкен кедергі болды. Қазір кеше мысалы Өзбекстан мен Кыргызстан шекара мәселесін шешіп жатыр. Өзбекстан мен Тәжікстан қазір Рогун ГЭСін салайын деп жатыр. Кешегі Камбаратаға Өзбекстан да қосылып салайын деп жатыр ГЭСке. Бұл дегеніміз, яғни мемлекеттер қазір түсінді. Ортақ бір жобаларды жүзеге асыру үшін, әсіресе мына транзиттік әлеуетті көтеру үшін, энергетиканы көтеру үшін барлығына бірлескен жаңағы әрекеттер керек. Ал бірлесіп әрекет жасау үшін жаңағы шекара мәселесін шешу керек болды. Өте маңызды болды. Сондықтан қазіргі мына шекара мәселелерінің шешіліп жатқандығы, құжаттарға қол қойып жатқандығы ертеңгі күні мен ойлаймын, орталық Азия мемлекеттерінің біртұтас аймақ ретінде, біртұтас интеграциялық бір мүмкін ұйым ретінде қалыптасуына үлкен мүмкіндік бар. Өйткені орталық Азияның әлеуеті мықты. Мысалы, адам десеңіз де, шикізат жағынан да, одан кейін мысалы орталық Азия арқылы бізде деген Қытай жаңағы таяу шығысқа, Парсы шығанағына, Еуропаға шығуға мүмкіндік алып отыр. Біз деген қазір әлемнің назарындамыз. Әлем елдері Қытай болсын, Ресей болсын, Америка құрама штаттары, Еуропа болсын, барлығы осы орталық Азияға қатты назар аударып отыр. Азыр дүйнө коомчулугу Борбор Азияга кызыгып тургандай. Буга АКШ Борбор Азия, Германия Борбор Азия, Жапония Борбор Азия, Кытай Борбор Азия сыяктуу саммиттер далил болуп бере алат. Мындан тышкары Борбор Азия лидерлеринин башын бириктирген жолугушуу саммиттер да көбөйдү. Биздин тышкы саясаттын негизги милдети азыр биздин мамлекетке баягы кошуна мамлекеттер аркылуу, биздин партнерлер аркылуу негизинен бизге ошо мамлекеттин тынччылыгын сакташ керек. Региондогу тынччылыкты сакташ керек. Эгерде ушу тынччылык дагы 5 жыл, 10 жыл стабилдүүлүк ички саясатта, тышкы саясатта болуп берсе, биздин экономиканын өсүшүнө чоң салым кошконубуз болот да. Экинчиден болсо, ал тышкы саясат жөнөкөй эле мындай
байланыш эмес, ошо ар бир байланыштын артынан баягы биздин мамлекетке болгон пайда, канча инвестиция келет, канча биз соода саттыкты жогорулата алабыз. Анан негизинен ошо биздин мамлекетти эл аралык деңгээлде канча тааныта алабыз. Эми жакшы, эң жакшы мамиледе мен айтат элем, бул Шавкат Миромонович менен абдан мындай жакшы мамиледе, Владимир Владимирович Путин менен абдан жакшы мамиледе, Касым-Жомарт Кемелевич менен жакшы мамиледе. Мына азыр жаңыдан бул Рахман мырза менен дагы жаңыдан мындай бул иш-чаралар бүткөндөн кийин мындай жакындашып эметип келатышат, сүйлөшүп. Анан бул чоң мамлекеттер менен мисалы үчүн Орбан мырза менен абдан жакшы мамиледе, мындай түз сүйлөшүп, түз тамашалашып, мындай жүрүшөт да. Садыр Жапаровдун шайлоо учурундагы убадаларынын бири экономиканы көтөрүп, бюджеттин таңкыстыгын жоюу болчу. Бийлик алмашкан 2020 жыл менен азыркы учурдун экономикалык көрсөткүчүндө айырма аябай чоң. Мисалы, экономика жыл сайын 9% өсүп, ал эми ички дүң продукция Кыргызстандын эгемен тарыхында биринчи жолу 1 триллион сом деген чектен өттү. Аны менен чогуу консолидацияланган мамлекеттик бюджет да өсүп 1 триллион сомдон ашып түштү. Ошентип, Кыргызстандын өкмөтү алгачкы жолу триллион деген сумманы оозанды. Бюджетибиздин көтөрүлгөнү баягы жогоруда айтып өтпөдүмбү? Биринчи кезекте бул коррупцияны жок кылгандык. Толук болбосо дагы жарым-жартылай, андан көбүрөөк жок кылгандык. Экинчи криминалды жок кылгандык. Анткени алар дагы бюджетке влиять этчү да, экономикага. Жана айтып атпайм, ар кайсактан уурдалган акчалар алардын да чөнтөгүнө түшүп турган деп. Азыр эч кимдин чөнтөгүнө түшпөйт, түздөн-түз бюджетке түшүп атат. Анан үчүнчү эң негизги нерсеси бул цифровизацияга өтүп аткандыгыбыз. Цифровизация, электронный өкмөт. Биз азыр мисалы мен мурункудай кабинетте отуруп алып, момундай бир үймөк документтерди алып алып кол койбойм. Мен электрондук түрдө кол коем. Электрондук өкмөткө өтүп алганбыз биз. Бир дагы министрлик мага кат жүзүндө бербейт. Бул ДСП менен секреткалар жашыруун немелерди гана мындай алып кирет кагаз менен. Калганы бүт баары сетте турат. Сет аркылуу берет, мен сет аркылуу кол коем, жооп берем же тапшырмаларды берем. Анан биз экономиканы дагы азыр ошо электрондоштуруп толук 100% өткөргөнү алып баратабыз. Кудай буйрса алдыда келе жаткан бир 2-3 жылдын ичинде экономикадагы жана закуптардагы бүт бардыгы электрондошуп калат. Мына ошонун кезбеди. Эч ким жей албайт да, урдай албайт. Бардыгы көрүнүп турса, ким урдайт? Компьютерде турса. Мисалы, мен бир тапшырманы берсем, мисалы азыр указдын долбоорун жөнөтө турган болсом, мурда указдын долбоорун алып туруп анан министрликтерди кыдыртып келчү. 15-20 күн, бир айлап кыдырып келип анан мага макулдугун берет, же замечание жазгандар болсо, замечание жазат да, анан келип карап отурчубуз. Азыр эртең менен саат 8-де саласың, кечки саат 8-ге чейин сага жооп келип калат. Бүт 15 министрликке жиберсең 15, анан аркы берке немелер менен отуруп бир 20 эмеге, мурда 20 күн кыдырып келчү да, бир ай кыдырып келчү. Азыр бир күндө жообун аласың кечке чейин. Эмне үчүн биздин ишибиздин алдыга тез-тез жылып атканындагы бир причинасы ушул, бир себеби. Мамлекеттик бюджеттин өсүшү, айлык акы, жөлөк пул, пенсиянын көбөйүшүнө, социалдык мекемелердин, ипотекалык турак жайлардын, стадиондордун жана КЭС фабрика заводдордун курулушуна жол ачты. Кыргызстан боюнча ири долбоорлорда башталып, айрымдары ишке да берилди. Мына тарыхты карап көрсөк, 2000 жылдан баштап ошо экономикабызды көрсөтүштөрү токтолуп кетсем, 2000 жылы жалпы ички дүң продукциябыз 65,3 миллиард сом түзгөн. 5 жылдын ичинде бул көрсөткүч 100 миллиард сом эле жеткен. 5 жылдын ичинде. Же болбосо ошо 30 миллиард сом өскөн экен да, ички дүң продукциябыз. Орточо айтканда жыл сайын 5% менен өскөн да, реалдуу темпи. Эми 2005 жылдан баштап 2009 жылдарга бул көрсөткүч 150 миллиард сом өскөн ички дүң продукциябыз номинал түрүндө. Же болбосо 4,5% менен реалдуу темп роста.
2010 жылдан баштап 2015 жылга чейин номинал түрүнө 180 миллиард сомго өстү. Ички өнүм продукциябыз же 4% менен реалдуу рост. 2015-2020 жылдарга, эми 19 деп коелу, 20 жыл пандемия болуп, бул көрсөтүш андай эмес. 180 миллиард жана эле көрсөтүү. 180 миллиард сомго өскөн ички өнүм продукциябыз. Эми 2021 жылдан баштап 2025 жылга карасак, ички өнүм продукциябыз 1 триллионго өстү. 1 триллионго. Же айтканда орточо 9% менен. Эми жалпы айтып айтсак, мына 20 жылдын ичинде ички өнүм продукциябыз болсо 500 миллиард сомго өскөн. 20 жылдын ичинде. Ал эми 4 жылдын ичинде, 5 жылдын мындай болжолдоп айтып атабыз, 1 триллионго. Мына бул көрсөткүч. Мына быстро развивающий деп мамлекетти азыр эл аралык эксперттер бизде ошо оценка берип атат бизге ошондой. Республика бюджетибиз болсо, жанагындай эле анализ кылып келсек, 2005 жылга биздин киреше жагыбыз 10 эле миллиард сомго өскөн да. 5 жылдын ичинде 10 эле миллиард сом. 2006 жылдан баштап 2010 жылга чейин 30 миллиард сом кошумча болуп түшкөн да киреше жагыбызга. Эми 2011-2019 жылдары 8 жылды алсак, ошо менен өтү. 79 эле миллиард сомго өскөн киреше жагыбыз республиканский бюджеттен. Ал эми мына 21 жылдан баштап 25 жыл фактылы айтып келсек, биздин киреше жагыбыз болсо 300 миллиард сомго өстү. Кошумча 300 миллиард сом. Ошо менен аныктап коюшубуздук 20 жылдын ичинде биздин республикабыз бюджетибиз, доходубуз 120 миллиард сомго эле өскөн да. 20 жылдын ичинде. Ал эми 5 жылдын ичинде бул азыр көрсөтүш 300 миллиард сом. 2019 жылы МГИМО Москва мамлекеттик институту бар, эл аралык байланыштар. Биз 193 өлкөнүн ичинен алардын эсеби боюнча эң начар 192 орундабыз. Болчубуз. Ойлойм акыркы 5-6 жылда биз жанагы Африканын деңгээлиндеги өлкөлөрдөн мамлекеттүүлүгү начар, өзүн өзү коргой албаган, укукту коргой албаган биз ортоңку өлкөлөр, бул негизинен Европадагы өлкөлөр, Азиянын жана Латын Америкасынын өнүккөн өлкөлөрү кирет да. Биз ошол өлкөлөрдүн катарына кошула алдык. Бул Кыргызстан эгерде ушул темп менен 2030га чейин өнүгө алсак, анда биз ошол 12 союздук мурунку республика салыштырмалуу алдыңкы 5 өлкөсүнө кире алабыз. Белоруссия бул Европага жакын, экономика көрсөткүчтөрү өтө алдыга кеткен, анан Россия, Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан. Ушул өлкөлөрдүн катарына кире алабыз. Биз Армения, Түркменистан, Тажикстан, Молдовадан азыр алдыга кеттик. Көп көрсөткүчтөр боюнча, инвестициянын келиши боюнча, курулуштар боюнча, ички өнүм продукциясы, эң негизи адамдардын кадыр-эсе жашоосу боюнча. Кыргызстандыктарды бүгүнкү жагдайда бир маселе тынчсыздандырып турат. Бул мамлекеттик карыз. Анын көлөмү 8,4 миллиард долларга жетти. Карыз маселеси Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде саясий темага айланып кеткен. Жарандардын кооптонуп жатканы мына ушундан. Бирок Кыргыз бийлиги мурдан Асия бюджеттин тартыштыгын жабуу үчүн алынса, азыр өзүн актай турган ири долбоорлорго салынып жатканын айтат. Эми 21 жылдан баштап жаңы стратегияны биз ишке киргиздик. Бул кандай гана карыз албасак, бул күнүнүк тамак ашка чыгымдарга биз жөнөтпөйбүз. Жалаң гана өнүгүү программага, өнүгүү реальный секторга жөнөтө турган проекттерге эле жопшалтырат бүгүнкү күндө. Ошо айтып кетишим керек. Бул статистиканы да карап койсок, биздин казыналыкта финансылык отчеттор бар. Ошо отчетто финансы жана финансы эмес көрсөтүш бар. Финансы деген бул биздин мамлекеттик үлүшү акциялар. Ошол 30 жылдан бери ошо көрсөткүч жалпысынан финансылык жагынан болсо 166 миллион сом түзгөн экен. Ошо биздин мамлекеттик жана аолордо компанияларыбызда ошо акцияларыбыздын баасы 166 миллион сом. Бул 30 жылдын ичинде. 4 жылдын ичинде бул көрсөткүч болсо 241 миллиард сомго чейин жеткиздик. Миллиард сомго чейин.
жакта миллион болсо миллиардга чейин ошол көрсөткүч. Финансылык эмес активдер, бул финанс эмес деген бул биздин жана жолдор, школдор, садиктер, каналдар, ушул нефинанс актив болуп эсептелинет. 30 жылдын ичинде бул көрсөткүч 286 миллиард сом болсо, бул бүгүнкү күндө 757 миллиард сом жеткиздик. Же болбосо 4 жылдын ичинде 2,7 эсеге өстүрдүк да. Мына бул көрсөткүч бүгүнкү күндө айтып берип атат, биз алган сырттанбы, ички булактарданбы займдерди биз жанагындай эле чыгымдарга, жөнөкөй чыгымдар эмес, а мына ушул биздин активдерди өсөтө турган проекттерге жумшатылган көрсөткүч мына ушул статистика. 2025 жылы июнь айында Кыргызстанды 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Андагы амбициялуу пландарга ылайык Кыргыз бийлиги 2030 жылы ички дүң продукциянын көлөмүн кеминде 30 миллиард долларга же 2,6 триллион сомго жеткирүүнү, Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошууну максат кылат. Президент Садыр Жапаров бул ишке аша турган план деп эсептейт. 2020 жылы кандай элек, 25 жылы азыр кандай болдук? Мына ровно 5 жыл болуптур. Октябрь 2020, октябрь 2025. Октябрь 2030'da дагы бүгүнкүдөн дагы жакшы болот да. Түшүндүңүз, Бүгүнкү күнгө салыштырасыңар, ошондо бүгүнкү күндөн дагы бир 10 тепкиче өйдө болушу мүмкүн. Андан ылдый болбойт. Может быть, андан да көп болушу мүмкүн. Анткени биздин экономикабыз мындан ары только динамика өйдө гана кетет, ылдыйга түшпөйт. Экономика жагынан. Мейли ички дүң продукциябыз болобу, мейли бюджетибиз болобу же башка болобу. Анткени биздин экономика рельске туруп дөңгөлөк тегеренип кетти десек болот. Эми Кудай буйрса токтобойт. Анткени экономикага эмнелер влиять этет? Экономикага чоң долбоорлор, инвестиция киргени, бизге тикелей инвестиция, жанагындай гранттар, кредиттер, анан могу долбоорлор. Анткени мына Кытай Кыргызстан темир жолуна эле бир 5-6 миллиард доллар кетет. Туурабы? Ал биздин экономикага салым болобу? Бул 5 жылдагын айтып атам да, келечектеги 5 жылда. Андан кийин камбарата бир, мына биз сымылда деп 1,5 миллиард келдиби? Дагы бир 2-3 миллиард дагы келет. Ал дагы биздин экономикага келип салым болот. Бу дагы ички дүң продукцияга, экономикабызга, жанагы ВВПга таасирин берет бул дагы. Мен орчундуу нерселерди айтайын. Кемин шаары мына. Кемин шаары дагы марттарда башталат. Ал деле бир 4 жылда бүтөт. Ага деле бир где-то бир 3 миллиард доллардын тегерегинде акча кирет. Анан кийин эме Алатоо резорт билесиңер, бирок аган бир өзүбүздүн күчүбүз менен салып атабыз. Бирок ал деле ички дүң продукцияга таасирин берет. Ошентип отуруп алдыда келе жаткан бир 5-10 жылдын ичинде экономикабыз Кудайга шүгүр болот. Эң негизгиси стабилдүүлүк, тынычтык, элдин ичинде ынтымак болуп турса эле болду. Башка эч нерсенин кереги жок. Жапаров бийлигинин негизги жетишкендиктери катары Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чек аралары такталышы, криминалдын жок кылынышы, коррупция менен күрөш, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлордун башталышы жана экономикадагы өсүү айтылат. Ошентип, Садыр Жапаровдун биринчи президенттик мөөнөтүнүн 5 жылы соңуна чыкты. Мыйзам боюнча ал дагы 2 мөөнөткө шайлана алат. Эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы директору Димитар Стойков Садыр Жапаров президент болгондон тарта анын рейтингин изилдеп келет. Бул эл аралык уюмдун изилдөөсү дүйнөнүн көп өлкөсүндө бааланат. 2021 жылдан кийин Садыр Жапаров көрсөткөн көрүнүш саясатта сейрек кездешет. Шайлоодо алынган колдоонун деңгээли 3-4 жыл бою дээрлик өзгөрүүсүз сактап калуу адаттан тыш көрүнүш. Бирок Садыр Жапаровдун тагдыры башкача болду. Ал колдоону сактап калды. Анын саясий позициясы учурда абдан туруктуу деп мүнөздөсө болот. Анын олуттуу атаандаштары дээрлик жок. Тактап айтканда, такыр эле көрүнбөйт. Биз байкаган тенденцияларга таянсак, анын рейтинги азыр жогору жана бекем. Садыр Жапаров жарандар менен түз, ортомчусуз байланыш түзгөн саясатчы.
Ал социалдык тармактар Telegram жана WhatsApp аркылуу түз коммуникация жүргүзөт. Азыркы шартта адамдар менен байланыш түзүүнүн абдан натыйжалуу ыкмасы. Ал бул ыкманы мурда да колдонуп келген жана азыр да улантууда. Дал ушул фактор анын саясий позициясын бекемдеп турат. Садыр Жапаровдун президенттик жолундагы негизги өнөктөшү Камчыбек Ташиев болуп, ал коррупция менен күрөштө, криминалды жок кылууда, эң башкысы чек араны тактоодо да негизги ролду ойноду. Кыргыз саясатында көп эле тандем түзүлүп, алар узакка созулган эмес. Ошон үчүн Жапаров Ташиев тандем боюнча көп сөз айтылып, ар кандай ушактарда жүрдү. Бирок Жапаров Ташиев тандеми башкалардан туруктуулугу, бекемдиги менен айырмаланып келет. Эми Садыр Кожоевич экөөбүздүн мамилебиз, саясаттагы багытыбыз, бул турмуштагы чогуу мындай аракетибиздин баардыгын Кудайым көрүп билип турат да. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип, бири-бири жүрүп таял деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да, дал келиши болуп калды. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Анан бирок баары бир эле саясатта достук жок дешип эле жанагы ар түрдүү адамдар бизди кагыштырганга аракет кылышып, ар түрдүү пландарын түзүшүп, ушул экөө урушуп кетсе, анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен дешип, ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү? Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Бирок ошолордун баардыгынын үмүтү, ою таш кабат. Таш капты жана мындан ары да таш кабат. Себеби биз дагы бир жолу айтайын. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Ошондон Садыр Кожоевичтин алып мен бир президент болуп алайын деген оюм жок. Анан ошондой ой жок болгондон кийин биз бири-бирибизге мындай саясатта бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекетибиз көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Кудай буйрса, бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо бир ажыраштыруу. Бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес. Мен мындан ары дагы ушул Кудай буйрса, Кудайым ден соолук берип иштеп турсак, ушундай таризде өмүрүбүздү улантсак, бүтүрсөк деген оюм бар. Ысык көлдө бара жаткан бул кемени Кыргызстан деп ала турган болсок, анда өз алдынча сүзө баштаган соңку 35 жылда талай кыйынчылыктарга туш болуп, ошол эле учурда ийгиликтерге да жетишти. Бул аралыкта кеменин капитаны да бир нече жолу алмашты. Бир учурларда кемеде ар кандай көйгөй чыгып, бороон чапкындан оодарылып да кете жаздаган. Кемеде кетип бараткандардын көйгөйлөрү толук чечилип, телегейи тегиз болуп кеткен жок. Бирок башкы маселелери акырындык менен чечилип, Кыргызстан деген бул кеме толкун жиреп, алган багытына, көздөгөн максатына карай сүзүп бара жатат. Кыргызстанды соңку 5 жылдан бери Садыр Жапаров башкарууда.